Өлім бұл чындық. Қатарыбыздағы залқар инсан Жаңыбай Жаанбаев агабыздын дүйнө салганы барыбызды өкүндүрүп, кайгыга каптап турат. Жаңыбай агабыз бала кыял, ыйманга бекем, берешен, сөзүнө бекем инсан катары биздин жүрөгүбүздө кала берет. Аз жашоодо көп жакшы иштерди кылып калган инсан катары биз Жаңыбай агабызды эскерип калабыз. Жашоодо көптөгөн бийлиги, байлыгы, мүмкүнчүлүгү көп инсандарды көп эле байкап кездештирип жүрөбүз. Бирок ошолордун арасынан Жаңыбай агабыз алган колдон берген кол артык деген пайгамбарыбыздын осуятына бекем турган инсан катары бизге үлгү болуп калды. Жаңыбай агабыздын кылган жарыя, купуя кылган амалдарын баары жаратканым кабыл кылып, о дүйнөдө Фирдаус бейишинен жаратканым насип кылсын. Жана чындыгында биз Жаңыбай агабыздай жакшы инсандарды жоготконубуз бизди чоң бир кайгыга салып, жана ошо менен бирге эле бул жашоодо байлык бийлигибизди, топтогон мүлктөрүбүздү алып кете албаганыбызды дагы бир жолу далилдеп турат. Бул жашоодо, аз жашоодо бир гана акыретке кылган жакшы амалдарыбызды гана алып кететинибизди көрүп турабыз. Жаратканым Жаңыбай агабыздын үй бүлөсүнө, жакындарына сабыр жана Жаңыбай агабыздын калтырып кеткен осуяттарына бекем болушун насип кылсын. Терең кайгыруу менен Жаңыбай агабызды эскерип кала беребиз. Бакиге рахмат, мага көп жардам беришчү. Мага Минзага кеткенде да жардам берип жүргөн. Көп таттоо келип берчү. Бушман салап, сен жакшы кызсың деп айтып турчу. Бакиге жаткан жери жайлуу, топурагы турку болсун. Бейишке түшсө жакшы баки болчу. Ушул жигит элдин баарына жардам берип жүрдү эле. Менин кызым 2019-жылы Индиядан операция болуп атканда акчалай жардам берип, артында калган балдарына, кыздарына кийим, тыйым буюмдарын берип жүрчү. Ажал улук экен. Эми ушул Жаңыбайдын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, артында калган балдары ошол атасынын жолун жолдоп, имандуу жигиттерден, кыздардан болуп, бактылуу үй бүлөлөрдөн болсун. Жаанбай жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Менин кызымды Индияга алып барып дарылатып келгенге Жаңыбай инибиз келип жардамын берип, $5000 берип, кызыма деген айыгып кет деп, термосунан өйдө алып келип, чайын алып келип, ушундан ичсең деп, аялы менен келип, үйүнө жардам берип, үйлөрүн жыйнап, башын көтөрө албай атканда биздин акыбалыбызды көрүп, продуктларын алып келип, аябай карады эле. Анан алып кетип баратканда дагы ошо эмесин берип, акчасын берип, $5000 барып айыгып келсин деген эми Кудайдын эмеси экен, аяктан каза болуп келди. Мына Жаңыбайды угуп алып жаман болуп атабыз. Бизде бүгүн өтө оор жоготуу күн болуп турат. Себеби биздин
жандай көргөн агабыз, ушул тирегибиз Жаанбаев Жаңыбай деген бизден айкөл, кайрымдуу, боорукер биздин агабыз бүгүн бир келген бул жалганда Аллах Таала аманатын кечинен эмес жазмышы ушул экен тагдырдын. Эрте берип бүгүнкү күндө Жаңыбай байкебизден ажырап отурабыз. Мындай кабарды укканда аябай сайсөөк, мындай бир өтө оор болуп турат биз үчүн. Себеби бул байкебиз баягы жакшы жолдо табышкан биздин агам катары. Кеңешип түн жарымга чейин, түнкү саат 2:30га чейин аябай акылдашып кеңешип, жакшы ой пикирин айтып, азамат, кайрымдуулукта аябай жакшы иш жасап атасыңар деп жакшы кеңешин айтып, бирок биз тирек болушубуз керек деген жакшы ой пикирин айтып, көптөгөн адамдар бар. Бар болгон байлыгына манчыркаган, бийлигине манчыркаган, көзүнө эчнеке көрүнбөй калган көп досторду көрдүм. Жашоодон көп байларды көрдүм. Бирок мен ошолордун катарында нысаптуу, ушундай бир боорукер бай болгум келди деп, мен анчалык бай болбосом дагы колуман келгенин берип турууга мен ар дайым даярмын деген сөзүнө туруп, байкебиз ар дайым биздин видеодон, YouTube каналдан кайсыл видео чыкса, байланышка чыга коюп, ошол кандай кыйналып атса ошонун кыйналып аткандыгына жараша бир келип кол сунуп турган биздин агабыз бүгүн дүйнөдөн өтүп тургандыгы аябай өкүнүчтүү болуп турабыз. Бирок Кудайдын буйругуна эч ким каршы чыга албайт. Ошондуктан Жаңыбай байке, жаткан жериңиз жайлуу, ыйманыңыз саламат болсун. Адамдын тирүү кезинде биз барктай албай калганыбыз абдан көп учурда кездешип калат экен. Аттың айдайсың, ушу жок дегенде бир 10 мүнөттүк, жарым сааттык, 1 сааттык убакытты көзү тирүүсүндө маңдай тескей отуруп, көп пикир алышсак, кандай сонун болмок эле деп азыр ар ойлосуң, бир ойлосуң, бирок ал жигитибиз кетип калат экен. Күнүмдүк жашоо бизди саз катары тартып жүрүп, адам баласы кетип калгандан кийин ичибизден сызып отуруп калат экенбиз. Бирок мен ишенем, Жаныбайдын арманы арман бойдон калбайт. Себеби дегенде чогуу пикир алмашып, ой максаттарына, Жаныбайдын 2 жакшынакай уулу бар, кызы бар, кылган кызматы бар, жакшынакай келинчеги бар. Ошонун артынан өсүп келаткан, ошо менен табакташып калган инилери бар. Ошолорго ар бирөөнө жакшы өзүнүн аманатын калтырып кетти. Мен ишенем, ошого дагы мен дагы ошо күч кубатымды, акыл эсимди Кудай Таалам ден соолук берсе, ошо Жаныбайдын дагы аманатын иш жүзүнө аткарып, анын дагы көңүлүн о дүйнөдөн дагы Алла Таалам бейиш бакчасынан орун берсе, толук кандырабыз деп ойлойм да. Мен Жаныбай жакшы инсан болгон, бийик инсан болгон. Анын жумушу, ойлогону, ой максаттары жерге калбайт. Биз колубуздан келгенче ошо Кыргызстандын атын, туусун, бийиктигин дүйнөгө даңазалаганга баардык күч кубатыбызды, салымыбызды кошуп келебиз. Баарыңыздар аман эсен болуңуздар, ден соолугуңуздарды караңыздар. Ошол Жаңыбай байкенин көптөгөн жакшы сапаттары бар болсун. Бул дүйнөдөн өтүп кетти. Аллахым аны бейишинде насип кылган болсун. Ошол бул дүйнөдө кылган бүт кайрымдуулук иштерин Аллахым өзү кайтарган болсун. Ошол бизди баягы эмгек акыбыз болот го, ошол эмгек акыбыздан тышкары дагы келип күлүп жайнап, кыздарым эгиле, бул силердин акыңар, кой Жаңыбай байке болбойт мындай деп албаса, кой алгыла деп ушинтип берип коет эле. Анан ошентип таанышып калып эле, анан мен жумуштан кеткенден кийин бир күнү ошо балам кырсыктап калып, ошо көзүнөн операция жасатыш керек болуп калып, анан Жаңыбай байкеге кайрылдым. Жаңыбай байке ушундай жардам керек болуп атат.
деп, ошентсем кел жолугалы Алтынай деп эме кылып мени чакырып анан ошо Азамат байкеңе чалдыңбы, жаздыңбы деп, ошо жанагы кайрымдуулук фондундагы деп ошентти. Анан ооба десем, ошо чакырып мени ошо как раз бир жерге, анан ошондо мага кайрымдуулук мынакей Алтын ушундай болгон, ушундай болуп калды, ага чейин дагы мен зекетимди чыгарып койдум эле деп ушундай сөзүн айтты да, магачы мынакей аз да болсо көптөй көрүп алып кой деп ушу $1000 берди. Мен действительно ошондо туруп ыйладым. Азыр чын эле мындай айтсаң, адамдан азыр $1000 эмес, 100 сом чыкпайт да. Ошондой берип, анан мен дагы болгон эмемди айтып, ага экөөбүз отуруп сүйлөшүп, ошентип алып анан кеткен болчубуз. Негизи эле Жаңой байке мындай эмгекти, акыны мындай билген адам болчу да. Кой кыздар тиги эмең акыңарга кирбейин, мындай кылайын деп андан тышкары дагы берип, канчалаган жерлерге жардам кылган экен. Эми ошонун баардыгын эми азыр мурун жаныбызда жүргөн болсо, тирүү болуп жүргөн болсо, баягы эми ичиңде да тынчсың да, жүрөт, жакшы деп, Аллах ыраазы болсун деп сүйүнүп жүргөн болсоң, мынакей азыр бул дүйнөдөн дагы биз менен кош айтышып кеткен экен. Эми эмне дейбиз, бир гана аны кылган, бул дүйнөдөгү кылган сооп иштери бир гана Аллах аны кайтарат. Эч ким адамдан адам кайтпайт эч качан. Ошо бир гана Аллахтан кайтып, эми ошол бейишин насип кылып, ошол адамга канча элдерге жардам берген экен, канча ата-энелер, канча балдар көз жашы төгүлүп ушакта кандай кыйналып жүргөн учурда мындай кадимкидей эле ушундай сүйүнүп өткенсиң, ким эле эме болгондой болуп, көз жашыңды көтөрүп кой, ыйлаба, баары жакшы болот буюрса, Аллахым жардам берсин деген бир жакшы сөздөрдүн баарын айткан. Ошондо көңүлүм көтөрүлүп анан кеткен болчумун. Мына эми ошол адам дагы биздин арабыздан кетиптир. Аллахым эми ошондо жаткан жери жайлуу кылып, кабырын жарык кылып, ушундай бейиштин насип кылсын. Башка эчтеке кылбайбыз. Аллахым ошондой жакшы нерселерди насип кылып, бейиштин төрүнөн берсин. Артында калган балдары, кыздары, Замир эже, аларга сабыр берсин Аллахым. Турмушта жакшы өлбөсүн деген бир сөз бар. Чогуу жүрүп, чогуу мамиле кылып, катарыбызда жүргөн, жакшы көргөн жаныңдагы санарлаш агаларыңдын бир заматта жок болуп кетиши, бул абдан өкүнүчтүү, абдан кайгылуу, жүрөктү оорута турган нерсе экен. Абдан жакын көргөн, көп адамдарга көп жакшылык кылган, биздей болгон жаштарга көп үлгүлөрдү келтирген, биз сыйлаган Жаңыбай агабыз өмүр бою биздин жүрөгүбүздө ушундай бир жакшылыктын символу катарында жашап калат деген ойду айткым келет. Жаңыбай агабыздын абдан бир жакшы сыпаты бул ата-энеге болгон мамилеси, ата-энеге болгон урматты ошол кишиден көп үйрөндүк. Ата-энесинин айткан сөзүн ар дайым закон катарында кабыл алып, эч качан ошолордун көңүлүн оорутуп алуудан коркуп, эч качан ошолорго бир катуу айтпайткан абалда жашаганына мен көпкө болдум. Ошондой эле үй бүлөгө абдан камкор, үй бүлө ушунчалык аманат экенине астейдил мамиле кылган адам эле. Андан сырткары кайрымдуулугу жөнүндө айтсак өзүнчө бир көп убакыт кетет. Канчалаган кайрымдуулук иштерди кылды. Канчалаган адамдардын жүзүнө кубаныч тартуулады. Кандай адамдар кайгысы менен тең бөлүшүп, мындай бир айта берсек, абдан жакшы иштери көп. Кудайым ошол эми жакшы иштерине а дүйнөдө кабырын нурдантып, ошо жакшы иштери
ар дайым артынан тийип тура турган ошол сооптор барып тура турганын насип кылсын. Жаңыбай агабыз тутунган, Жаңыбай агабыз аракеттенген максаттарын Кудай буйруса ар дайым аткарганга аракет кылып, ошол кишинин мындай бир багытын, ошол кишинин бир жакшы мүнөздөрүн улантып биз ар дайым аракет кылышыбыз керек. Үй бүлөсүнө, балдарына, кызына, бир туугандарына көңүл айтабыз, кайрат кылып, белди бекем болуп, Кудайдын буйругу экен.